Эй! Тань! Девочка! Таня! Рамис, быстрей! Таня! Быстрее, Рамис! Сууга чөгүп бара жаткан эки кичинекей кызды куткарып калышты. Чүй облусунун Жайыл районунун Монолдор айылында эки кичинекей кыз 4 жана 6 жашта суу сактагычтын жанында чөгүп бара жаткан жеринен куткарып калышты. Белгилегендей, кичүү кыз буту тайып сууга кулап түшкөн. Улуу эжеси аны куткарууга аракет кылган, бирок өзү да сууга батып кетүүгө аз калган. Бактыга жараша ошол учурда өтүп бара жаткан бир жигит окуяны байкап, сууга секирип экөөнү тең куткарган. 5000 сомдуктар тротуарга килем болуп жайылып, УКМК Чаткал Токой чарбасынын башчысын кармады. Чаткал Токой чарбасынын башчысы 5 миллион сом пара алып жатканда кармалды. УКМК опузалап пара талап кылуу фактысы боюнча Кыргыз өзгөчө кырдаал министринин алдындагы Токой кызматынын Чаткал Токой чарбасынын башчысы БМО кармалды. Маалыматка ылайык 2025 жылдын 1-сентябрында жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иштеринин жүрүшүндө аталган БМО Алтын Белги ЖЧКсынын директору ЖУА аттуу жарандан 5 миллион сом пара алып жаткан жеринен кармалды. Тактап айтканда, БМО өзүнүн кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, Жалал Абад облусунун Чаткал районунун Чоң Жайык жеринде алтын казуу боюнча Алтын Белги ЖЧКсынын ишин тоскоолдуксуз улантканы үчүн көрсөтүлгөн сумманы опузалап, болбосо мүлкүн камакка алуу жана мамлекеттик органдар тарабынан жасалма тоскоолдуктарды жаратуу менен коркутканы аныкталган. Кармалган жаран Кыргыз УКМКнын тергөө изоляторуна киргизилди. Жер титирөөдөн каза болгондордун саны 2200дөн ашты. Афганистанда жер титирөөдөн каза болгондордун саны 2200дөн ашты. Нангархар провинциясында болгон 6 баллык жер титирөө ири кыйроолорго алып келди. Эпицентр Жалал Абадтан 27 километр аралыкта жайгашкан. Расмий маалыматтарга ылайык 4 айыл толугу менен кыйрап, 5400дөн ашык үй бузулду. Кунар провинциясында катуу жабыркады. Куткаруучулардын айтымында эң чоң көйгөй кыйроолордон жабыркаган тоолуу аймактарга жетүү. Көптөгөн жолдор аползиндер жана таш кулоолордон улам жабылып калган. Бюджеттен акча уурдаган УКМК подряддык уюмдардын 5 жетекчисин кармады. Бюджеттик каражаттарды уурдоо фактысы боюнча УКМК подряддык уюмдардын 5 жетекчисин кармады. Буга чейин маалымдалгандай, Кыргыз УКМК Ош облусунун капиталдык курулуш башкармалыгынын бир катар кызмат адамдарынын Ош облусунун Кеңсай конушундагы жолдорду, суу түтүктөрүн жана электр энергиясын курууда бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдалануу жана уурдоо фактысы боюнча кармаган. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында подрядчылар тарабынан турак жайдын кире бериш жана айыл ичиндеги жолдорун куруу боюнча аткарылган иштерди текшерүүгө багытталган тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Текшерүү иш-чараларынын жүрүшүндө А, Б, А, Н, Б, С, Ю, С, Н, ЖЧК подряддык уюмдары тарабынан аткарылган иштердин алдын ала зыяны 18 миллион 211 миң 822 сомду түздү. Аталган компаниялардын жетекчилери Кыргыз ЖПКнын 96 беренеси боюнча Кыргыз УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Бишкекте таштанды челекке жеткирбей жолго төгүп салган. Бишкекте жаран таштандыны контейнерлерге жеткирбей төгүп салды. Коомчулук нааразы. Бишкек шаарынын Свердлов районунда жаран таштанды арабасын түртүп келип, атайын коюлган контейнерлерге жетпей, таштандыны жол жээгине төгүп кеткен учур камерага түшүп калды. Окуянын видеосу жана сүрөттөрү социалдык тармактарда тарап, кызуу талкуу жаратты. Колдонуучулардын көбү мындай аракетти малчылык, Кыргызга жат көрүнүш деп сынга алышып, тартип бузгандарга айып салуу керектигин белгилешүүдө. Айрымдары болсо мындай көрүнүштөр шаардыктардын маданиятынын төмөн экенин, мыйзамдарды сактоого кайдыгер мамиле кылышаарын белгилешти. Шаардыктар тиешелүү кызматтарды тартип бузган жаранга чара көрүүгө чакырышууда.